теңирчилер деп бирөөсү бөлүнсө, араб кулдар деп бирөөсү айтып, бирөөсү орус кул болсо, бирөөсү какол кул болуп кыскасы. Тарыхта жок нерсени айтып атасың. Андан көрө Куран окубайсыңбы? Ушундай укмуш сапаттары бар, айкөлдүгү бар, ошондой эле жиндилиги дагы бар да андагы. Манас дегенде барбай түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай жардая түшөт экенсиң дейт. Эй, маке деп атат да. Манас, мына кыргылчалды өлтүрүп салалычы. Бул кыргылчал жоголбойт, бул кыргылчал жоголбойт, кыргыздын иши оңолбойт дейт. Себеби биз бар мамлекетти түптөй албай эсибиз болуп атпайбы? А Манас кантип жок жерден мамлекет кураган деген суроо жаралып атат. Бир 4 сакалчаң келсе эсибизди жоготуп койгон учурларыбыз болду, дедик, боло албадык. Батышты туурадык, боло албадык. Арабты туурадык, боло албай атабыз. Демек кыргыз болушубуз керек экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Өткөндө агай менен маек кылганда көптөгөн сураныштар болгон. Дагы агай менен дагы ушул темада сүйлөшкүлөчү деген. Мына ушул силердин суранышыңыздарды аткарып атабыз. Бүгүн кайрадан Манас темасына киребиз. Жана Манасчы Рыспай Исаков бүгүн мейманда. Саламатсызбы агам? Саламатчылык. Өткөндөгү айтып бергениңиз элге абдан жагыптыр. Өзгөчө ушул Манас бир эпос катары эле, бир жомок катары эле мындай эле угуп коюп, каармандар бар экен деген менен ар жактагы трактовкасын, ал жактагы нано технологиялар бар экенин, мындай эч ким деле аңдаган эмес экен да. Бул нерсе азыр бир жаңылык болуп элдер, бул жөн эле бир эпос эмес турбайбы, жөн эле бир каармандар эмес турбайбы, айта турган бир символикалары бар турбайбы деген нерселер чыгып атат да. Бул эми бекеринен бабалар жүздөгөн жылдар, миңдеген жылдар аздектеп келген нерсе эмес да. Ушул нерсени эске алыш керек да. Биз туруп эле бир нерсени жерисек, таптакыр жерип, анан берилсек, бироту эле берилип алган адатыбыз бар да, өзгөчө Кыргызстан. Алтын ортону таппайбыз го. Ортолукту таппайбыз. Анан мына бул азыр өзгөчө эл арасында бөлүнүш да болуп атпайбы? Теңирчилер деп бирөөсү бөлүнсө, араб кулдар деп бирөөсү айтып, бирөөсү орус кул болсо, бирөөсү какол кул болуп кыскасы. Ушундай болуп эле жалаң кулдуктан башыбыз чыкпай эле кул эле деп атабыз да. Ошол жагдайларда дагы жакшылап карай турган болсок, эмне үчүн ушинтип атабыз деген нерседен анан кийин ушул Манаска кайрылсак, ошол нерсе билинет деп ойлойм да. Себеби мисалы динди жамандагандарга мен мынтип айтам да. Дин жаман, анан кийин теңирчилик жаман деп эки бөлүнүп атпайбы? Ушул экөөнү тең карасаңар, Манастан табасыңар, экөө тең жакшы деген жоопту табасыңар. Себеби мен эмне үчүн динге келдим, мен үчүн динди жактап атам. Биздин ошол мыкты деген бабаларыбыз, Олыя деген Калыгул, Олыя Акын деген Арстанбек, мыкты деген Сагынбай, Токтогул сыяктуу ырчыларыбыз, манасчыларыбыз, олияларыбыздын бардыгы динди чектеп салган эмес, жектеп салган эмес, жаман деген эмес. Мен ошолордон кыйынмынбы деген суроону бериш керек да. Эмне үчүн ошолор моюн сунган? Мен Арстанбектен акылдуу болуп кетпесем керек. Мен Калыгулдан акылдуу болуп кетпесем керек деген нерсе болуш керек да. Ошондо деп моюн сунууга туура келет. Анан теңирчил деп аткандарга деле ошону айтат элем да. Каада салтты, атанын, бабанын салтын жектеп аткандар деле, ааламды салдырып аткан сыяктуу сүйлөнүп аткандар деле ушул эле нерсени ойлонуп койсо, ошол бабаларыбыз, динди моюндаган бабаларыбыз салтты жерип салган эмес. Силер ошондон кыйынсыңарбы? Биз ошондон кыйынбызбы? Калыгулдан өткөн олия болуп кеттиңби? Арстанбектен өткөн көз ачык болуп кеттиңби? Токтогулдан өткөн даанышман болуп кеттиңби? Сагынбайдан кыйынсыңбы? Демек ошолор динди дагы жериген эмес, салтты дагы жериген эмес, экөөнү бирдей тутунуп келген. Ошолор жок кылбаган Манасты сен жок кылгың келеби? Бүгүн өзгөчө көп суроолор келет, түз эфирде Манаста ушундай суроолор келет, сен
тарыхта жоқ нерсени айтып атасың. Андан көрө Куран окубайсыңбы дегенде айтам, сен Абдышкүрдөн да алымсыңбы? Максат Ажыдан да кыйынсыңбы? Ошолор жок дебеген нерсени сен неге жерип атасың? Манаска келгенде ушундай мамиле кылсак оңой эле болот. Биздин миңдеген жылдар бабаларыбыз жөн эле моюндабагандыгын билсек эле, Манас оңой нерсе эмес экендигин. Айтматов моюндап аткан Манас. Айтматовдон кыйынсыңбы сен деген нерсе жатыш керек да. Анан тарыхта жок нерсени окуй бересиңер деп кызык эле суроолор берет да. Анда тарыхта адам атабыз деле жок андай болсо. Кайсы тарыхта бар экен адам ата деген? Нух пайгамбарыбыз кайсы тарыхта бар? Анда адам заты жок болуп калбайбы андай боло турган болсо? Демек түпкүн тарых жарал элек мезгилдеги нерселер экендигин моюндасак, анан өзүнөн өзү ордуна келет Манас табыздын баяны. Мына ошол замандан бери кантип эмне үчүн кадырлап келген? Эмнесин? Жөн эле эрдигин кадырласа, ааламдан канчалаган шерлер өттү. Ошолордун баардыгы ушинтип жомоктолуп калбайт беле? Демек Манас табыздын баатырлыгынан башка дагы нерселер бар экен деген нерсе жатат да. Анан бүгүнкү күнгө кандай сабагын алабыз дегенде ойлонуп келип анан кийин бул нерсесин сабак кылсак болот экен. Биз билбей аткан бул окуяда сыргатылып калган турбайбы? Кыргыз сөз артында сөз калды деп бекер айтпайт турбайбы? Илгери кыйытып айтуу, жанытып айтуу, кашыктап айтуу, шакаба деген сыяктуу сөздүн сөздөй баркы бар, 32 наркы бар деген далай өңүттөрү, далай катмарлары, далай сырлары болгондо түз айткан эмес кыргыз. Сылап сыйпап отуруп тиги малын өчтөп атып эле түшүндүрүп койгон. Малын байлап атып эле бул жактагы калгандарына жеткизип койгон. Керегем сага айтам, келиним сен ук, уугум сага айтам, уулум сен ук деген сөз каяктан чыккан? Ошондой нерселерден чыккан. Манаста дагы ушундай нерселер айтылган. Кайсыл бир окуяны Манас менен Коңурбайдын сайышын, Алмамбет менен Чубактын чатагын айтып атып, бүгүнкү күнүбүзгө сабак калтырып кеткен. Ал жерде кыргыздын менталитети жатат. Кыргыз кандай болгон, кандан өзгөрбөгөн нерселер бар да, ошол эмнеге кайсыл бийик сапаты бар да, кайсыл жинди мүнөздөрү бар. Арга чейин айтылган. Ошолордун баардыгын тескеп алышыбыз керек деген нерсе жатат да. Ошол эле ошо Манас атабызды ала турган болсок, ушундай укмуш сапаттары бар, айкөлдүгү бар, ошондой эле жиндилиги дагы бар да, андагычы. Манас дегенде деп айтып атпайбы? Барбая түшөт экенсиң. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң дейт. Ушул эле сөздүн өзүндө далай өңүттөн карасак болот да. Эмне үчүн? Биринчиден, сен айтып аткан Манас табысындагы алабарманданып кеткен мүнөздөр болгондугун айтат. Алачак мактап, бирөө мактап койсо, кыргыздын мүнөзү да. Мактап койсо көрүп маңырайып кеткен, кадимки пенде катары көрүнөт да биринчиденчи. Экинчиден, ал арамдык оюнда жок экендигин билсек болот мында. Үчүнчүдөн, кыргыздын улуулугу жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Баарынан ыйык деп, баарынан улуу деп эсептеген нерсесине карата сын айтып атат. Ошонун бул дүйнөдө кемчилиги жок адам болбойт деген нерсе жатат. Ак караны чогуу бирдей кабыл алгыла. Мындай чыгармалар бар да. Оң арман, терс арман деп коебуз да чыгармаларда. Оң арман сөзсүз бардык жагынан кыйын болот, эч кемчилиги жок болот, ушундай болот да. Манаста андай эмес. Манастын дагы терс сапаттары бар. Аны көзгө сайып көргөзүп атат. Коңурбайдын дагы ыйык сапаттары бар, туура сапаттары бар. Ал да өзүнүн намысы үчүн, өзүнүн эле эмес, элинин намысы үчүн күрөшүп атат. 2000 жашап өлбөгөн элимде киши турабы, кыргыздан чоочуп кысынып, Кытайды кудай урабы деп атат. Намыс үчүн өлүмгө даяр болуп атат ал дагы. Мына ушундай сапаттарын мактап келип, жактап келип анан бирине бирин таразага койгондон кийин көрүнө турган нерселер бар да. Бардык нерсе, бардык жагдайда идеалдуу боло бербейт. Кемтиксиз, кемчиликсиз, бардык жагынан төп келишкен, төгөрөгү төп келишкен нерсени табуу кыйын. Айкөл деп айкөлдүгү жөнүндө сөз жок Манас табыстын. Ал жөнүндө айта берсек өзүнчө чоң тема айкөлдүгүн. Кенендигин, кеңпейилдигин, душманга болгон кеңпейилдигин айтсак өзүнчө чоң тема да. Өзгө эмес. Суранган нерсеге жок дей албаган кеңпейил болгон. Жанында жүргөн Алмамбет түшүнбөй кыйналып атат. Эң жакын досу, булардын тагдыры өзүнчө.
Биз балким мурунку эфирде айткан эмеспиз, бирок кайталагандан келме бузулбойт. Дагы да айтып коелу. Албамбет жалынып атпайбы? Суранып атат. Эй, маке деп атат да. Манас, мына кыргылчалды өлтүрүп салалычы. Бул кыргылчал жоголбойт, бул кыргылчал жоголбойт, кыргыздын иши оңолбойт дейт. Кыргылчал бузуку. Дайым бузат, ушактайт, жамандайт. Ушинтип эле интрига да. Интриган да, азыркы сөз менен айтканда, интриганын ичинде кайнап жүргөн саясаттын бүт интригасын ушул кылат. Саясатчы. Саясаттагы интриганы бүт ушул уюштурат да. Анан ушуну өлтүрүп салалы деп атат. Мындай караганда Алмамбеттики туура. Пендечилик көзүп караш менен алып караганда Алмамбет абдан идеалдуу сунушту берип атат да. Бирок Манас андан артык турган адам катары биз кабылдай албай турган нерсе да, ал ошого дагы жок дейт. Өлтүрүп салбайт. Болосо ишенген дос айтып атат. Команда үчүн деп атат. Келечек үчүн деп атат. Кыргыз үчүн өлтүрүп салалы ушуну деп атат. Анткени Манаска анын эмгеги өткөн биринчиден. Ал биринчилерден болуп келген чоро. Экинчиден анын дагы артыкчылыгы бар. Манас да эмне кылган? Ар бир чоронун артыкчылыгын гана көргөн, кемчилигин көргөн эмес. Жетекчи кандай болуш керек деген нерсе жатат да. Ар бир адамда кемчилик бар. А жетекчи ар бир адамдын артыкчылыгын көрө билиш керек. Артыкчылыгын көрө билсең өстүрөсүң. Эгер Алмамбеттин тилин алып, мисалы дейли да, кыргылчалды өлтүрүп салды дейли. Эмне болот эле деген ой жаралат ошондо. Кандай болот эле? Командада ишеним кетмек. Бүгүн кыргылчалды жанында жүрбөдү беле кыргылчал. Демек биринчиден жамандай. Эртең мени дагы өлтүрүп салышы мүмкүн да деген шек жаралмак, Манаска ишенбей калмак командасы. Алмамбет айтты деп. Маселен, бирөөнүн айткан тилинде ала турбайбы бул демек. Деген ой кетмек. Кыскасы, ишеним кетмек. Ишеним кеткенден кийин жанагы команда жок болмок, туурабы? Жөнөкөй нерсе. Экинчиден, бирин-бири жамандаганга өтмөк. Манаска келип, башка бирөө Алмамбетти жамандамак ошол эле. Анан Алмамбетти өлтүрмөк. Анан келип аны жамандамак бирөө, анан бирөө келип Бакайды жамандамак. Ушундай нерсени уккан эмес да. Сыртынан бирөөнү жамандаган адамды эч качан уккан эмес. Ал мейли досу болсун, мейли абасы болсун, мейли тагасы болсун, көзү жок адамды эч качан жамандаткан эмес Манас. Ушакты уккан эмес, бир сөз менен айтканда. Ушак эмес, чындык болсо дагы бирөөнү жамандаган адамды уккан эмес. Мына Манастын улуулугу жана мамлекетти кантип кураган деген нерседе ушул сыр жатат да. Биздин мамлекеттин жетекчилери ушул нерселерди өздөштүрүш керек да. Жөнөкөй адамдардан мурда мамлекеттик жетекчилер үйрөнүш керек бул нерсени. Себеби биз бар мамлекетти түптөй албай эсибиз ооп атпайбы? Манас кантип жок жерден мамлекет кураган деген суроо жаралып атат да. Ошондо анын улуу сапаттары ушак айынга берилбегенде, сен оппозиционер турбайсың, менин сөзүмө каршы болуп атасың деп каматып салган эмес, айдатып салган эмес, чет өлкөгө кубалатып ийген эмес. Кыскасы ушундай нерселер, ошолордун бардыгын бириктирип, алардын дагы артыкчылыгын пайдаланган. Бардыгы балким журт үчүн күйүп атат, балким жеке кызыкчылыгы бар, бирок анын жалпы элге тийгизе турган артык сапаты бар да адам болуп атат. Мына ошол жактарын пайдаланган. Сон. Агай анын баягы Кытай эли азыркы тапта куш гүлдөп атат, өсүп атат, эң күчтүү мамлекеттердин катарын толуктап атат. Манастын эли болсо мындай чачыранды болуп, кайра чачырап кетип атканыбыздын эмес. Мындай эмнеге андай болуп атат? Балким ошол эпостагы Коңгурбайдын Манасты жеңип чыкканыбы, же эмнеден улам десек болот деген ой кептелип атат да. Түшүндүм. Бул мындай биринчиден турмуштун кесеси дайым толо тура бербейт. Биринчи жөнөкөй эле түшүнүк менен алганда, ар бир элдин гүлдөгөн доору болот, анан кайра кыйраган доору болот да. Кудай сактасын, кыргыз андай кыйраган доорго жетти деп айта албайм, бирок мунун негизги себеби уңгусун унутуп койгондугунда жатат деп ойлойм. Ар кимди жөнөкөй эле нерсе, көкөр деген идиш. Көкөргө эмне куюлат? Кымыз. Кымыз куюлат, Биз ошого арак куюп ичип атабыз да. Жөнөкөй тил менен алганда. Кыргыздын жан дүйнөсү ошол көкөр. Ага арак куюлбаш керек. Ага шарап куюлбаш керек, вино куюлбаш керек, ага кымыз куюлуш керек. Ал ошон үчүн даярдалган идиш. Кыргыздын өзүнүн уңгусунда эмне жатат?
Швейцария бололу дедик, боло албадык. Батышты туурадык, боло албадык. Арабты туурадык, боло албай атабыз. Демек кыргыз болушубуз керек экен да. Кудай бекер кыргыз кылып жараткан жок да бизди. Болбосо ошолорду туурайса, убара болбосун деп ошолорду эле кылып жаратып койбойт беле. Өзөгүндө эмне жатат дегенде Манас жатат. Манаста кандай нерселер бар? Мына биз айтып аткан нерселер болуп атат да. Демек эл кандай болуш керек? Улут кандай болуш керек? Адам кандай болуш керек? Жетекчи кандай болуш керек? Кыргыздын мүнөзү кандай? Ушул нерселер жатат да. Анан экинчи бир жагдай бар. Бул нерсе биринчи жетекчилерге айтылган. Азыркы сен берип аткан суроо абдан туура суроо, бирок бул суроо жалпы элге берилген суроо эмес деп ойлойм да. Бул суроо жетекчилерге берилген суроо. Анын ичинде эл башкарган жетекчилер эле деп түшүнбөш керек. Жетекчи дегенде жетелей турган адам да, жетекчи деген сөздүн оңусунда жетелөөчү деген нерсе жатат да. Ал өнөр адамдары, сага, мага, маданият ишмерлерине, шоу бизнесте жүргөндөргө жана башкаларга тиешелүү нерсе. Бул эмнеде жатат дегенде жылкы үрктү. Алыстан баштайлы, жылкы үркүп кеткен жылкыны тосуш үчүн алдына чыгып туруп албайт, тебелеп кетет үрккөн жылкы. Аны жандай чабыш керек. Жандай чаап, үйүр башы жылкыны кайрып келиш керек. Бүгүн биздин жан дүйнөбүздө үрккөн жылкыдай болуп турат да. Ошону жандай чаба турган кишибиз жок сыяктуу болуп атабыз да. Анан эң жаман нерсе эл ушуну талап кылат, эл ушуну угат деген көз карашка өтүп алганбыз. Элди жетелей турган жетекчилер элге жетеленип калган. Маселе ушул жерде жатат. Эл ушуну угат экен деп эле ошол нерсени жасай беришибиз керекпи? Эл ушуну жактырат экен, ушуга көп лайк басат экен, ушуну көп көрөт экен деген нерселер хайп болот экен. Хайпер боло беришибиз керекпи? Же ошол элди жетелешибиз керекпи? Мына ушул нерседе жатат. Биздин жетекчилер, маданият ишмерлери, журт башылардын бардыгы элди карап калгандагы эл соц тарамакты карап турат. Падышаларыбыз баш болуп турабы? Кайсыга эмне дейт экен деп. Жок, падышаны карашыбыз керек баарыбыз. Ошол соц тармактагылар тескерисинче ошол шоу бизнестегилерди карашыбыз керек. Ошолор элди түздөш керек. Маданият түздөш керек. Өзгөчө журналистика түздөш керек. Негизги курал ушундай болуп атат да. Журналистика дегенибиз ошол блогерлер азыркы тил менен айтканда, блогерлерибиз түздөш керек. Көбүрөөк лайк үчүн эмес, көбүрөөк көрөрмандарды чогултуш үчүн эмес, келечек үчүн түздөй турган нерселерди жасашыбыз керек. Ошондо элибиз бүгүнкү абалга кептелбейт. Биздин келечегибиз кең, Кудай буйрса. Кыргыздын кыяматка чейин жоголбойт деген уламышы бар да. Себеби илгери бир ушундай бир жимперилер чыккан дейт да, кыскартып айтканда. Жимперилер чыгып ааламды жое турган болгондо, ааламга үстүн өздөрү боло турган болгондо, ошол кыргыз деген атка эгедер болгон Абалкан деген киши ошол жимперилерди жеңет имиш. Ошондо жеңгенде 40 угузду бириктир деп кыргыз деген лакап ошондон калган дейт. Сенин тукумуң кыяматка чейин жоголбойт деп айткан дейт да. Мындай караганда ага ишене турган негиздер көп. Себеби азыркы абалыбыз сен айтып аткандай абалда турабыз, бирок мамлекет катары жашап атабыз да. Дүрүккүрөп аткан элдер бар, мамлекети жок. Bir 4 сакалчаң келсе эсибизди жоготуп койгон учурларыбыз болду, бирок мамлекет катары барбыз да, негедирчи. Анан ушундай жагдай эмне себеп деген нерсе жаралат да. Кандайча мамлекет катары сакталып турабыз дегенде Кудайдан ушундай бир нерсе берип койгонго. Бирок ошого ишенип жата бербей, батага ишенип жата бербей аракет кыл дегендей, өзүбүз ошону эртерээк калыпка салганга аракет кылышыбыз керек. Уңгубузга кайтканга, анан жанагындай жетекчи адамдар, жетелей турган адамдар, кой андай болбойт деп бүгүн жаман көрүнөрүн билип турса дагы айтып койгонго аракет кылыш керек да. Туура журт кабылдабайт, башка кылбайт, бирок аракет кылып айта жүрүш керек. Эртең болсо бүрсү күнү эл түшүнө баштайт. Сон агай ошондой эле мен тиги Өзбекстанга барганда баягы бардык жерлерин кыдырып жүрөбүз, анан мечиттерине киргенде портал деген сөзү бар экен да. Анан бул портал кадимкидей эле мындай эшик экен, бирок портал
портал деген сөзү негизи баягы башка бул дүйнөдөн башка дүйнөгө дүйнөгө эшик. өтүү деген нерсе да. Анан ал жакта кадимкидей илгерки баягы көзү тирүүсүндөгү көп олуттуу иштерди жасап кеткен, баягы аты тарыхта калып калган адамдардын немелери жатат. Мазар сөөктөрү дейлиби. Анан ошондо мындай ой келди да, бизде илгери ушул портал деген түшүнүк бар беле, Манаста дагы бу туруп эле кайып болуп башка дүйнөгө өтүп кетип, эки дүйнөнүн арасында эле жүрө берген учурлар болот го. Кайып дүйнө деп коет. Ооба. Анан ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Бул тууралуу айтканда абдан сонун нерсе сөз козгоп калды. Кайып дүйнө менен катар дүйнөлүк адабиятта такыр кездешпеген нерсени айтсак болот да. Бул эне сүтүнүн күчү деген нерсе жатат да. Кайып дүйнөнүн өзүнүн бөлүнүштөрү жөнүндө ислам аалымдарынын бири Саид Нурси деген айтканда, бул бир эле кайып дүйнө эмес деп айтат да. Кайып дүйнө катар-катар, катмар-катмар дүйнөлөр көп деп айтат. Шейттердин дүйнөсү маселен өзүнчө дүйнө деп айтылат. Кайыптардын дүйнөсү өзүнчө дүйнө. Кызыр алейхисаламды коебуз да, ал өзүнчө кеткен, башка вип деп коелу, азыркы тил менен айтканда. Ыйса пайгамбардын дүйнөсү өзүнчө кайып дүйнө деп айтат да. Бул нерсени Манаста да ушул нерселер жөнүндө айтылып атат да. Кайыптардын дүйнөсү көп экендигин өзгөчө сагынбай атабыз. Өтө белгилүү өтөт. Дөөлөрдүн дүйнөсү өзүнчө, перилердин дүйнөсү өзүнчө, жиндердин дүйнөсү өзүнчө, кайыптардын дүйнөсү өзүнчө деп айтып атпайбы? Анан алардын эшиги кандай экендигин, кайсыл жерден чектешет, адам уулу менен эл менен перилердин чектешкен жерлери жөнүндө дагы айткан кызык маалыматтар бар да. Анан ошол дүйнөгө барып келгендердин катарында биздин Семетей атабыз. Жанагы канчоро кастык кылып, өзүнүн жанында жүргөн жан жигити кастык кылып, анан өлтүрө турган болгондо кайып болуп кетип атпайбы? Өлдү десе сөөгү жок, тирүү десе өзү жок. Кыскасы ушундай болуп калып, кайып болуп, эчен жыл кайып болуп кетет да. Ал учурда Гүлчөрө туткундалат, Айчүрөк туткундалат, Сейтек башка элде өсөт, анан кайра келет, кайра эл журтун табат, далай окуя болуп өтөт. Ортодо бир 20 жылдай убакыт өтөт да. Ошол 20 жылдын арасында Семетейди Каплеттен Карадөө деген жан жигити көрүп калат. Бул дүйнөдөн көрүп калат. Кайыпчынын Караңкур деген бар экен, ошондон чыгып куш салып жүргөн жеринен, атын минип алып куш салып жүргөн жеринен көрүп калат дагы. Ай, Семетей, аба деп кыйкырса укпайт. Жулкулдаса укпайт. Сүйлөсө болбойт. Гүлчөрөгө кабар берет, башкага кабар берет, кыскасы сөздөп, тигилни ошол жерден аңдып туруп, кармап алса, дагыларды көрбөйт. Башка эле дүйнөдө жүрөт да. Ошол кайыпчынын үңкүрүнө кирип кетет экен, кайра кээде чыгып калат экен, анан жок болуп кетет. Кирип кеткенин таппай калышат анан. Анан ошондо кармап алып кетирбей, кармап турушат да. Жулкулдатып атат, укпайт. Таптакыр башка. Анан ошондо элдир-селдир угат дагы, анан бир сөз айтат. Ай, мен кайыптардын дүйнөсүндөмүн. Силер мени бул дүйнөгө кайтара албай кыйналып аткан турбайсыңарбы? Эгер мени чындап кайтаргыңар келсе, энем тирүү болуш керек дейт. Эгер энем тирүү болбосо, анда үмүтүңөрдү үзүп койгула дейт. Энем жөн эле тирүү болбош керек дейт. Энемдин сүтү чыгыш керек дейт. Мен ошол энемдин сүтүн эмсем, анан бул дүйнөгө кайтып келем дейт. Эне сүтүнүн күчүнүн канчалык экен. Кайыптардын дүйнөсүнөн кайтарып келе ала турган касиетке ээлик экендигин айтып атат. Өлгөндү тирилтет деген эле сөздө бир сөз менен айтканда, өтө апыртып айтканда дейличи. Анан ошондой кылышат, Кудай жалгап Канекей тирүү ал мезгилде. Анан Канекей тирүү болгондо да кадимкидей эмчеги ийип, булак-булак сүт чыгып, ошону эмип, Семетейдин көзү ачылып, кулагы ачылып, бул дүйнөгө кайтып келет да. Кайыптар дүйнөсүнө. Мына эне сүтүнүн күчү канчалык касиетке кедер, канчалык кудуретке кедер. Дүйнөлүк адабияттан мындай нерсени таппайсың. Кезиктире албайсың. Жөн эле көркөм чыгарма дегенде фантастика деп деле кабыл алалычы. Чындыгын кое туруп, Фантастика деп кабыл алганда ушундай фантастиканы ким жазды?
эне сүтүнүн күчү жөнүндө. Дүйнөдө жок мындай нерсе. Манаста мына ушундай нерселер бар. Эне сүтүнүн күчү кайып дүйнөдөн Семетейди кайтарып келип атат. Кайыптардын дүйнөсүн ушун сүрөттөйт. Андан да кызык жери, бул дагы башка адабиятта кезикпеген, өз каалоосу менен кайра кайыптар дүйнөсүнө кетип атат булар. Сейтек тактыга отуруп барлык душмандарды жойгондон кийин, эми биздин милдетибиз бүттү бул дүйнөдөгү. Калган ишиңди өзүң аткара бер, дейт дагы. Семетей барып келип эшигин көрүп алган дегендей да, азыркы тил менен айтканда порталды билет. Сен айтып аткан Семетей, Айчүрөк, Гүлчөрө, Каныкей, Бакай бешөө кайыптар дүйнөсүнө кетет. Эми дагы кызык жагдай ушул жерде. Жанагы манасчыларга кезигип аткан касиеттер ушулар деп айтылат да. Булар өлүү эмес, армак да болуп кеткен эмес, тирүү дагы эмес, кайыптар дүйнөсүндө. Ушулар кезигип, ырыолоп, жылоолоп, мындай деп айтып аткан нерселер. Шейттердин дүйнөсү жөнүндө алымдар жакшы айтат, алар өлгөн эмес деп айтат да. Динде айтылат бул нерсе. Балким Манас бабаларыбыз, Манастабыз да ошондой нерселерге келип калат. Бирок булар кайыптар дүйнөсүндө болуп атпайбы мына бул бешөө? Кайыптар дүйнөсүнөн бул дүйнөдө жашагандай эле кыдырып жүрө берет деп айтып атат да. Бул дүйнө менен тиги дүйнөнүн ортосунда кыдырып жүрүп атат дагы. Ошолор кымыз берип, сүт берип, даам таттырып, анан сен Манасты баатырдын жолун айтып жүрө деп белги берип аткан ушулар болуп атат. Бул нерсени диндар адамдар да билбей туруп эле анан кийин муну да четке кагып, ал эле бул эле деген нерсе жаралып атат да. Муну терең изилдеш керек, терең окуш керек, андан кийин ой айтыш керек да. Ушундай нерсе. Демек, кайыптар дүйнөсү боюнча, эне сүтүнүн күчү боюнча Манаста теңдешсиз нерселер айтылгандыгын билип атабыз биз. Агай, эмнеге анан Манас деле кайыптар дүйнөсүнө кетпептир? Бул өтө кызык суроо да. Эл арасында мындай айтылган уламыштар дагы бар. Манас өлгөн эмес, Манас кайыптар дүйнөсүнө кетип калган деп дагы айтат да. Бирок биз билебиз, ал дүйнөдө ушундай деп айтылган. Кайыптар дүйнөсүндө дейбиз, башка дүйнөсүндө аталарыбыз Манас бул дүйнөдөн набыт болгон деп айтылат да. Адабиятчылар окутканда да ушинтип союз мезгилинде окуткан адабиятчылар ушинтип окутчу да. Семетейди өлтүргүсү келбестен Манасчылар кайып кылып ийген, ушундай ойлоп тапкан дейт да. Анан мынтип мен дагы угуп калгам бул сабактарда, анан мен суроо берем да. Кечиресиз, эмне үчүн анда Манасты кайып кылып ийген эмес ушинтип, эгер өзү каалай турган болсо десем, мынтип жооп берет. Биринчи Манасты өлтүрүп алган, андан кийин Семетейге келгенде ойлонгон дейт. Кечирип коюңуз дейм. Биринчи Манас ошентип болсо, кийинки Манасчы андан бери миңдеген жылдар өтпөдү. Кийинки Манас чоңдоп койбойт беле аны. Семетейди өлтүрүп, Манасты кайып кылып койсо болбойт беле? Эгер өзү каалап жасай турган нерсе болсо, жок, бул жерде ойлоно турган нерсе жатат деген нерсе болот да. Анан менин жеке туюмумда мындай нерсе бар. Индустарда ушул санскрит тилинде дагы Манас деген жогорку аң сезим деп түшүндүрүлөт да. Болгондо дагы акыл эс менен жүрөктүн биргелешкен, ширелешкен жери. Жүрөк менен сезем деп коебуз, же акыл менен туйдум деп коебуз, бирок ошонун экөөнүн биргелешкен нерсеси катары түшүндүрөт да. Анан ошолордо мындай түшүнүк бар. Жети катар дүйнө деп коет. Бул дүйнө, анан кийин физикалык дүйнө деп коет. Анан эфир дүйнө деп коет. Анан ментал дүйнө деп коет, арбак дүйнө, тиги дүйнө дегенде. Анан кийин Манас дүйнө деп башталат да. Бул мен атаган дүйнө эмес, ошолор атаган дүйнө Манас дүйнө деп коет. Анан кийин ошол Манас дүйнөгө тирүү адам жете албайт дейт да. Алардын түшүнүгүндө. Тирүү адам эфир дүйнө менен байланыша алат. Менталдык дүйнө менен байланыша алат. Арбактар менен байланыша алат деген ойду айтып атат азыркы тил менен айтканда. Кайыптар менен байланыша алат деген түшүнүктү айтып атат кыргызча түшүндүргөндө. Бирок Манас дүйнөсүнө чыга албайт дейт да. Балким ошондой бир сыр жатабы деген нерсе жатат да. Эмне үчүн Манастабыз ошончолук деңгээлге де туруп кайып болуп кете алган эмес? Кудайдын буйругу да бул дагы. Экинчиден, ушул нерсени ишарат кылып аткандыр деген нерсе жатат да. Бул улуу дүйнө таптакыр адамдын акылы жетпеген дүйнө болуп атат да. Ал нерсеге
адам тирүү туруп жете албай турган нерсе жөнүндө сөз болуп аткандай да. Бул эми көпчүлүк айтсаң дагы эмне көз ачык болуп атат, эмне дөөрүп атат. Баягы бизде мындай адамдар көбөйбөдүбү? Ошолордун катарына кирдиби деген нерсе катары көрүп алыш мүмкүн. Бул илимде айтылып аткан нерсе жөнүндө сөз кылып атам. Башка элдердин илиминде айтылып аткан нерсе. Манас аталышы дүйнөнүн дээрлик көп жерлеринде кезигип атат да. Эмне себептен кезигип атат, кандайча кезигип атат, анын Манаска байланышы жок деп чыгат айрым скептик көз караштагылар. Ооба, түздөн түз биздин Манастабызга байланышы жок. Бирок эмне үчүн аталышы бир? Бул жөнүндө изилдеп көрүш керек. Эмнени түшүндүрөт? Биз жетпеген тетиги Америкаларга чейин болуп атпайбы Манас аталыштары. Египет пирамидаларын түптөгөн кишинин аты Менес болуп атат. Манас болуп атат. Бир сөз менен айтканда. Эки Египет, Мисир экиге бөлүнүп турган экен, ошону бириктирген киши Манас болуп атат. Бир сөз менен айтканда. Таң калыштуу. Манас таш, Манас саз деген жерлер бар экен Америкада. Аны боордошторубуз ал жакта жүрүп изилдеп атат. Кандайдыр байланыш бар. Тексас, Канзас, Арканзас деген сөздөрдүн бардыгында саз деген сөздүн уңгусу бар деп айтылып аталар. Тексас, Кансас, Аркансас деген эле кыргыздын сөздөрү деп түшүндүрүп атышат. Албетте так ошондой деп айта албайм, бирок анын түпкүлүгүндө уңгусунда жатат да, изилдеш керек бул нерсени. Эмне үчүн андай жергиликтүү элдин тилинде бул эмнени түшүндүрөт? Анын кыргызга кандай байланышы бар дегенди изилдеп чыгыш керек да. Мына ошондо бул Манастын байыркылыгы жөнүндө кааласак кетип калабыз да. Себеби акыркы 1000 жылдыкта болуп калган болсо анда ал жакка жете элек болчу да. Ортодо деңиздер, океандар жатат. Демек, кандайдыр бир мурунку цивилизациялардын калдыгы сыяктанып кетип атат да. Манас табыстын эмне үчүн кайып болуп кеткен эмес деген нерсесинде ошондой биздин акылыбыз жетпеген Кудайдын кудурети менен жаралган кандайдыр бир нерселер бар. Агай, анан жанагы ошол порталга өтүп кеткен Айчүрөк, Семетей аталарыбыз, жана Каныкейип, аларды бириктирген кайсы адамдык сапаттар болду экен да? Кандай адам кандай деңгээлде болгондо кайып дүйнөсүнө кирип кетет, кайып болуп кетет экен? Кандай бийик мүнөзгө ээ болуш керек экен? Бул сыр белгисиз биринчиден. Бардыгын эле билем деп жооп бере берген туура эмес деп ойлойм. Белгисиз. Бирок анын ачкычын билген ал жерде Семетей деген бирөө болгон да. Кайып дүйнөгө барып, ачкычын билип калган. Эшигин билген деген азыркы тил менен айтканда жөнөкөй. Анан ал эмне үчүн беркилерди алып кеткен деген суроого жооп берсе болот. Себеби ал жерде айтып атат, биздин миллетибиз бүттү деп атат. Узак өмүр жашады. Бакай атабыз, Манастабыз өзү 52 жашында дүйнөдөн кайтып атат. Бакай атабыз Сагынбайдын эсеби менен алганда 60 жашында дүйнөдөн кайтып атат. Манастабыз ошондо андан 9 жаш улуу болгондо ошондо эле 70 болуп атат. Манастабыз дүйнө салганда эле 70 болуп атат. Анан Семетей чоңоюп атат. Анан Сейтек төрөлүп атат. Анан Сейтек чоңоюп атат. Жашын элестетип көргүлө эми. Канчада болушу мүмкүн? 150-200 жылга барып калып атат да. Узак мүнөктүн суусун ашаган адамдар катары сүрөттөлүнөт. Каныкей энебиз Манас Саякбай атабыздын айтымында 32 жашында жесир калып атат. 32 жашында жесир калганда, алардын жашы деле кыйлага барып калып атат. Анан эң негизги нерсеси катары телегей тегиз болуп калды элдин. Элди журтту башкарып, адилеттик менен, акыйкаттык менен сурап биле турган Сейтек бар. Анан бул дүйнөгө той бостой болуп эле ошондо деле жабышып тура берген жакшыбы, керекпи? Андан көрө мен силерге бир жакшы жерди көрдүм, ошону көргөзөйүн деген жөнөкөй түшүнүк менен алганда, бир курортный жерди көрдүм, барып көрөлүчү деген сунуш кирип атат да Семетейден. Анан топук кылып бардык нерсесинде. Бакай атабыз баш болгондор Кудайдын кудурети менен албетте. Анан ошол дүйнөгө кетип атат. Кудайдын кудурети менен алар кайып дүйнөдөн кайтып келип бизге аян берип атат. Жанагы мындан мурунку суроого дагы жооп бере турган нерсе, бул Кудай биле турган нерсе да, себеби пайгамбарлардан деле, маселен, Кызыр алейхиссалам ошондо кайып болуп атат. Эмне үчүн пайгамбарлардын пайгамбары болгон, бул дүйнөдө адамзаттын падышасы болгон Мухаммед пайгамбарыбыз эмне үчүн кайып болуп кеткен жок анда? Кызыр алейхиссалам сыяктуу, Кызык.
Кудай өзү буйрук кылып коет да. Ошончо адам атаны жаратканда эгер бул нур болсо сени жаратпайт элем деп пайгамбардын нурун көргөздү дейт. Ошол пайгамбарыбызды эмне үчүн кайып кылып ийген жок Кудай деген нерсе жатат да. Бул жерде адамдарга үлгү боло турган нерсе жатат да балким. Аны биз билебиз. Түркүк боло турган, бул дүйнөгө түркүк болуп калган эч ким жок. Ушулар моюн сунган нерсеге силер дагы моюн сунгула. Өлүм деген өрнөк болсун силерге, корко турган нерсе эмес, өрнөк болсун деген нерсе жатат балким. Өз милдетиңерди тагат кыргыла ошого чейин деген сабактар жатышы мүмкүн да. Анан ошону менен бизге жакшы адамдар өлүмү менен дагы өрнөк болот да. Аны Чубак ажынын мисалында, Эмирбектин мисалында биз бүгүнкү турмушубузда көрдүк. Ошол нерсе, бул нерседе жатат дагы. Кайыптар дүнүйөсү ал эми Кудайдын тандоосунда экен, биз биле албайбыз. Ошондой эле бул азыркы биз жашап аткан дүйнөдө деле ошол эле портал, ошол эле башка жакка чыгып кетүү, денесин таштап деген нерселер бар да, агай. Аны мен тегерегимдеги тааныш досторумдан эле билем да. Денесин таштап өзү кетип калган учурлар. Бирок ал кененчиликке мындай айтылбайт да, анан ал дагы сыр да, кандай адамдарга ачылат, кандай адамдар чыгып кетет деген нерсе. Анан ошондой эле Манаста агай дагы ушундай жердин шары мамыт, аны муну деген бир сыйкырлар көп болот го. Ушулар тууралуу сүйлөшсөк. Аярлар түшүнүгү көп да. Аяр. Аяр деген сөз сыйкырчы деген сөз да, азыркы тил менен айтканда. Мына ошол сыйкырчылардын урушу жөнүндө көп айтылат. Алгачкы нерселерде бул нерселердин баардыгы жанагы Союз учурунда редакцияга туш келип калып, анан көпчүлүккө чыкпай калып, бүгүнкү коом аларды билбейт дагы, Манаста мындай нерсе жок дей беришет да. Чындыгында Манаста бул нерсе тыгыз байланышта, башка эмес төштү айталы, жаны башка жакта болуп атпайбы? Өгөөгө катылган анын жаны, дөөлөр, перилер, ошол эле сыйкырчылар, аярлар жанын башка жакка катып коюп, биякта уруша берет. Аны өлтүрсөң өлбөйт, кескилесең дагы өлбөйт. Азыркы ужас кинолордой да. Майдалап салсаң деле колдору тырмалаңдап кете берген ушундай кинолор бар го. Ошол сыяктуу аярлардын урушун элестетсең дал ошол сыяктуу. Бооң аяр деген аяр бар. Азыркы Боом Капчыгай ошонун аталышында деп айтылат да. Ошол жерден тосуп кыргыз менен урушат дагы ошол жерден туткунга түшөт. Ошол Капчыгайды биз өтүп аткан машина менен Грушта өтүп аткан Капчыгайды ээлеген дөө болуп туруп алды дейт. Анан кийин башка жактан да келаткан аскерлер бар эле. Дөө болуп урушуп, аны дагы бул жактан сыйкырчылар келип, аны жеңе турган болгондо ал түн кылып койду дейт. Ошол жерде түн болуп калды. Күндүзгү күн кадимкидей айы жок түнгө айланды дейт. Ошондо Бакай атабыз башка жактан келип калган экен, караса Капчыгайдын ичи караңгы түн, ал жак тоонун кырынан келе атат, ал жак күндүз. Күпө күндүз чак түштө, бул жак кандай түн болуп калды? Бул сыйкырдын иши болдуго, болбоду деп анан ким бар дегенде анан аярлар чыгат дагы, анан ал аярлык менен тигинин көзүн оюп кетип, анан ал жер жарык болуп, анан Бооң аярды туткунга түшүрүп алат. Туткунга түшүп алганда да өлбөйт дейт. Аны кескилеп салат жанагын, майдалап, тырмагына чейин, бармагына чейин кескилеп салса, башын көтөрүп алган да беркилер. Мунун жанын тапкан жерден өлтүрөбүз деп. Тиги калган дене мүчөлөрү артынан ээрчип алган дейт, туурап. Ушинтип жүрүп отуруп, анан ал ошол туткунда жатып дагы Көйүш аяр деген кыргыздын аярын сыйкырчысын өлтүрүп, анан акыры өзү өлөрүн билип туруп, анан жан кыйналганда чыдабайт экен да. Жан ооруганда чыдабай кетесиң, ошондой болуп кээде аярларды кантип өлтүрүшүн билбей калганда ушундай амалды табышат. Жаны башка жакта болгондон кийин өлбөйт. Анан эмне кылабыз дегенде, түтүнү ачуу болгон отунду алып келип, жагып, тигини ыштайт да денесин. Анан түтүнгө угуп дем ала албай, чыдабай калганда жаны чылкырап келип калат экен да жанына. Ошонун нескинде анан өлтүрүп тынган дейт да. Ушундай жаны башка жакта, сен айтып аткандай, денеси башка жакта, жаны башка жакта болгон аярлар жөнүндө айтылат да. Атыла деген аяр жөнүндө айтылат. Укмуш анын Манастын сүрүнөн корккондон ушундай абалга келишет. Барбай жоону коркуткан, кечпей сууну толкуткан деген сыпаттама айтылат да Манастабызга. Байкап өтө назар сала турган нерсе, барбай жоону коркуткан. Манастын атын угуп эле жүрөгү түшүп калган айрымдар
ушундай дөөлөр болгон дейт да. Каласын таштап, элин таштап качып кеткен падышалар болгон. Манас келатат деген ат тукканда. Манастын сүрү ушунчалык эле дейт, ачуусу келгенде жанына чорлор чыдап тура албайт эле деп атпайбы? Атасы чыдабай кус үйгөн учурлар болгон дейт, айбатынан коркуп. Анан ошондой Манастын айбатынан корккон жоом эмне кылат? Өзү ошентип аткандан кийин Ташкентти алганда, кадимки азыркы Ташкентти багындырганда, анда Паныс деген хан ээлеп турган экен. Эптеп аман чыгып кетиш үчүн эшек айланганга макул болот. Сыйкыр менен эшек айланып, ушул Манастын колунан кутулуп кетиш керек да. Ошентип элин дагы айбандарга айландырат. Адал кой, уй боло турган болсо булар союп жеп салат деп ойлойт дагы. Аман чыгып кетиш үчүн чочкого айланат, эшекке айланат, башкага айланат, ушинтип айланып отуруп чыгып кеткенге аргасы болот да. Ошого айландырган сыйкырчысы аяр. Атыла өзүнүн баласын дагы эшекке айландырган болот. Аны кыргыз сыйкырчылары билип калып кармап алат да. Кармап алганда коркконунан дейт, ошондо дагы ушул жаны башка жакта деген нерседен айтып атам да. Денесинен жаны бөлүнүп чыгып кетти дейт. Баласы өтө коркуп калат, коделек болот да, такай болот да. Анан кийин ошондо беркилер карышкыр болуп келип камап калат да, деген алкымдан алып калганда чочуп кеткенден жаны чыгып кетти дейт. Жаны чыгып кетти, денеси эле калды, бирок денеси жаны өлө элек, бул дүйнө менен коштош элек болгондуктан ал ошондой абалга келип калды. Сүлдөрүм калып эти жок, сүйлөйм деген ниети жок деген сөз бар. Ошол сүлдөр деген сөз кыргыздын жан деген сөз да. Жан деген сөз бизге башка тилден келип атат да, кийин кирген сөз да. Кыргыздын түпкүлүгүндө бул сөз сүлдөр деп айтылат. Сүлдөр. Мына ошо сүлдөрүм калып этим жок деген ошондон болуп атат. Ошондой болуп калган абалда анан кийин энеси келип жардам берип, анын жанын кайра оозуна киргизип, кайра калыбына келтирип атат да. Ушундай сыйкырчылардын урушу боюнча, жандын башка жакка кетип калган саякаты боюнча көп нерселер айтылат. Бул жерде туруп алып эле душмандын ичине барып алып, аны колтуктап кармап алып келгендер болот, аярлар. Бир падышаны бүтүндөй ханбектери менен кармап келген аяр бар. Болгондо дагы кантип кармап келген дегенде, капчыгына салып эле алып келди дейт. Капчыгына салып жүздөгөн аскерди батырып келди дейт. Алар өздөрү ордо түрмөдө жаткандай сезилет ал жакта. Бирок тигил капчыгына салып алып келген да, ошончо немени. Ушундай көптөгөн бул жөнүндө айта берсе түгөнгүс жомоктор бар Манастын өзүндө дагы. Сыйкырчылардын урушу, улам тигиге айланып, буга айланып, карышкырга айланып, түлкүгө айланып, бүркүткө айланып, чөөгө айланып, түтүнгө айланып кеткен жерлери бар. Жерди бетондой үйдү дейт да. Жерди ташка айландырып үйгөн, ошондой абалда да кутулуп кеткен сыйкырчылыктар болду. Жылаан болуп кеткенде ага каршы жаа болуп келип, жанагы жаа деп коет, ар кайсы чөлкөмдө аргандай айтылат. Жандык бар го, жана чебиркке окшогон. Ошо болуп көзүн оюп ийип, келемиш болуп куйругун жеп ийип, ушундай бир тиришимдуктуу уруштар, тиришимдуктуу бөлүнүштөр айтылат. Жан боюнча айта берсе көп да, ушундай жанын таштап, денесин таштап коюп, жандын саякка кеткендиги жөнүндө. Дүйнөлүк илимдерде көп. Карлос Кастанеда деген айтат бул жөнүндө. Жанагы Свами Прабхупада деген индустардын белгилүү аалымы бар. Ал айтат, бөтөн өлкөлөргө жеңил саякат деген китеби чыккан. Башка планеталарга, бул башка жерге эч нерсе эмес, башка планеталарга саякат жасайм деп айтат да. Анан ошол айтат да, айда жашоо бар дегенде, бул мындан бир 30-40 жыл мурун, 50 жыл мурун болгон болуш керек божомолунда. Анан Американын аалымдары сурап берет, окумуштуулар сурап берет да, сиз туура эмес айтып атасыз, сиз ушул жерден жаңылыштыңыз деп кармагысы келет да аны. Айда жашоо жок дегенде, кантип далилдейсиңер дегенде, адам түшпөдүбү айга дейт. Далилдебедиби, жок экендигин далилдебедиби, жашоо жок экендигин далилдебедиби дегенде, силер кызыксыңар деп бир мисал, жөнөкөй мисал келтирет. Мисалы, башка планетадан Сахарага бирөө түшүп калды дейле. Акыл эстүү бир жандык түшүп калып, жер жалаң кумдан турат экен десе, силер ишенесиңерби дейт. Ошол сыяктуу айды толук изилдеп көрө элексиңер да. Ошон үчүн антип айтпагыла деген далилин келтирет да. Анан кызык нерселер дейт. 'Кудай бар' дейт. 'Кудайды көргөзүп берчи андай' деген суроолорун берет да. 'Кудайды көргөзүп берчи андай' деген суроолорун берет да. Анан Американын аалымдары сурап берет да, сиз туура эмес айтып атасыз, сиз ушул жерден жаңылыштыңыз деп кармагысы келет да аны. Айда жашоо жок дегенде, кантип далилдейсиңер дегенде, адам түшпөдүбү айга дейт. Далилдебедиби, жок экендигин далилдебедиби дегенде, силер кызыксыңар деп бир мисал, жөнөкөй мисал келтирет. Мисалы, башка планетадан Сахарага бирөө түшүп калды дейле. Акыл эстүү бир жандык түшүп калып, жер жалаң кумдан турат экен десе, силер ишенесиңерби дейт. Ошол сыяктуу айды толук изилдеп көрө элексиңер да. Ошон үчүн антип айтпагыла деген далилин келтирет да. Анан кызык нерселер дейт. 'К
кызыксыңар дейт. Мына велосипедтин дөңгөлөгү айланып атат дейт. Айланып атат. Ортосунда зым бар экенин билесиңер да дейт. Ооба дейт. Бирок айланып атканда ал көрүнбөйт да дейт. Ооба көрүнбөйт. Эми аны көргөзүш үчүн дөңгөлөктү токтотуш керек да дейт. Токтотуш керек. Ошол да кубат. Кудайды көргөзүш үчүн өмүрүңдү токтотушуң керек да дегендей далилдерди келтирет да. Ушундай бир дүйнөлүк мыкты даанышмандар бар. Кайып илими жөнүндө албетте ислам дининде дагы, Куранда дагы көп нерсе айтылат. Бул Кудайга гана белгилүү нерсе экендигин, адамга табышмак кылып койгондугу жөнүндө көп нерселер айтылат. Агай, сүкүт тууралуу сөз кылынабы Манаста? Ооба. Маселен, ошол эле Айкожо менен Кошой атабыз сүкүткө отурганда, бата тилеп отурганда 3 күн 3 түн отурду дейт. Малдаш токунуп отурду, ошол отурганын жазбай отурду дейт. Айкожо малдаш токунуп отурду, Кошой турган калыбында 3 сутка бир ордунда турган адамды элестетип көргүлө, сүкүттө турган. Анан бата омийин дегенде, бата кабыл болгондо түн окумда айлана жап-жарык, күндүзгүдөй жарык болуп кетти дейт да. Тилектин кабыл болгону ушул деп омийин деп экөө бата тартат. Анан бата тартып турайын дегенде, басайын дегенде тигил турган боюнча буту уктап калган экен, Кошой атабыздын буту чалыштап кетип, тизелеп чалынып жыгылып кетти дейт. Анан ушундай сүкүт. Эми сүкүт деген нерсе эмне? Бул өзүңдү өзүң таануу деген түшүнүк, жөнөкөй түшүнүк менен айтканда. Жана Кудайга жуурулушу. Кудайга жуурулушу дегенде муну дагы ар кандай чечмелеп, ар кандай түшүнүп, тетири жорубалчылар четтен чыгат. Байланышка чыгуу да. Кудайга байланышка чыгуу деп түшүндүрсөк жакшыраак болот го деп ойлойм. Жанагы сыйынып аткан өзү, ар бир диндеги сыйынуулардын өзү ошол сүкүт. Ислам дининдеги намаз окуунун өзү сүкүт. Бирок кээде ошол намаз окуп аткан адамдарыбыз деле, өзүбүз деле жөнү сырткы эрежесин, көнүгүүсүн гана жасап коебуз да. Автоматтык түрдө. Көнүгүүсүн гана жасап коебуз. Анын ички Кудай менен болгон байланышына көбүрөөк көңүл бурбайбыз. Диндин өзүндө айтылып атпайбы? Кудайга эң жакын учур башыңды сеждеге койгон учур деп атат да. Башың сеждеге жеткен учур Кудайга эң жакын учур деп атат. Кантип деген нерседе таба албай анан калдасып атабыз да. Сүкүт ошол жерде деп атат да. Эң чоң сүкүт ошол жерде деген нерсе жатат. Антен жакшы тартат. Ошол учурда байланышып кала аласың деген нерсе жатат да. Жөнөкөй тил менен айтканда. Кудай менен болгон байланыш. Бул адам менен адам болгон байланышы телефон болуп атпайбы? Алыста, аралыкта турганда, ошол сыяктуу аралыктан Кудайга кантип байланышса болот дегенде, бул сүкүт, бул намаз, бул сыйынуу, ар кандай, ар ким колунан келген байланыш куралын колдонуп атат деп түшүнсөк болот да. Сыйынып атканда деле бүт вниманиең ички дүйнөңө, мындай жүрөгүңдүн немесине кирип кетет го. Ошо өзүңдүн дүйнөңө киргениң. Ооба. Ойду токтото билиш керек. Сүкүттүн эң чоң эрежеси, эң негизги эрежесинин жалгыз гана эрежеси бар, оюңду токтот дейт. Бирок ойду токтотуш аябай кыйын да. Адам баласы үчүн. Ой токтобойт да. Ойлонуп баратып, сүкүткө чыксам, эмне болот? Кудай кандай экен деп ойлонуп кетесиң да жок дегендечи. Андан кийин ар нерсени ойлонуп кетесиң, кыскасы ушинтип ойлонуп кетесиң. Ойлонбош керек, эч нерсени ойлонбош керек деп айтат да. Сүкүттүн негизги эрежеси эч нерсени ойлонбош керек. Ошондой нерсеге эгедир боло алсаң, анда сүкүткө чык. Бул Манаста деле жаратканга сыйынуу, жараткан менен болгон мамиле деген нерсе темалар козголобу агай? Сөзсүз түрдө. Өзгөчө Сагынбайда ислам дининин эрежелери көп каралган да. Ошол эле учурда эски эрежелер дагы сакталып калган. Мунун баардыгы бул динге келгенде өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Туура эмес түшүнүп алып, же өзүбүзгө керектүү нерсесин гана кабылдап албашыбыз керек да. Азыр Манастан мисал келтирип, мусулман жамааты өзүнчө, теңирчил жамааты өзүнчө Манастан мисал келтирип жүрбөйбү? Ошол экөө мисал келтирип аткан эки мисал бир жерден кезигет да, Манаста болбосо. Ошону бүтүн карамайынча Манас болбойт экендигин эске алышыбыз керек. Биз бөлүп карап, жеке кызыкчылыгыбызга жумшабашыбыз керек.
Манасты бүтүн карашыбыз керек. Эмне үчүн деген мисал жана көкөтөйдүн ашы, көкөтөйдү коюу ырасмысы, ал жерде эски эрежелер дагы, ислам эрежелери дагы бар. Кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп деген саптар эски эрежелер. Сөөктү шылып алуу маселеси, сөөк коюу расмisi жөнүндө сөз болуп атат да. Эмне үчүн сөөк коюу дейт? Денени шылып туруп сөөктү койгондуктан улам сөөк кой деген да. Денени кою деп айтмак да болбосо. Бул жип дене сасып кетпесин дейт Эски эрежелер, эски өтө байыркы эрежелер да. Ошол эле учурда андан кийинки эрежелер жатат. Мурунку берүүбүздө айтпадык беле? Ыжыктарга сактатып, ырчыларга мактатып деген. Ал денеси менен коюп, бирок мумиялоо, ошол сасып кетпесин деп салкын жайга сактоо нерсеси жатат. Андан кийинки эреже жатат. Ак кепиндеп аруу жуут деген. Ислам эрежеси жатат кадимкидей эле. Замзам менен жуудуруп, зарбап менен буудуруп деген ислам эрежеси. Замзам сууга жуудуруп атат денесин. Мына ошонун баардыгы биригип келип туруп бир жерден кезип атат да. Демек, муну бөлүп кароого болбойт деген нерсе жатат. Эски эрежелер дагы, кийинки эрежелер дагы, диний эрежелер дагы, булардын баардыгы Манаста аралаш келген. Керектүүсүн алыш керек албетте. Ар ким өзүнө керектүүсүн алыш керек, бирок башка нерсени жерип жокко чыгарбаш керек да. Ошондо азыркы тилдер менен айткан толеранттуулук деген нерсе ошондо болот. Өзгөчө динди толеранттуу болуш керек. Ошондо динибизди жакшы үгүттөгөн болобуз. Башка көз карашты, башка дүйнө таанымды жерибей туруп үгүт жасаш керек динге. Жеридиң, сен өзүңдүн диниңди жек көрүндү кылып атасың деген нерсе жатат. Ушуну жеткире албай атабыз агай. Ушу жакшы сөз айттыңыз ушуну. Биз өзүбүздүкү меники эле туура, сеники туура эмес, сеники мындай арам деген нерсе. Бирок мындай Пайгамбарыбыз өзү айткан. Жүрүм турумуңар менен даават айткыла деген. Сонун айттыңыз. Мына ошол нерсени үлгү тутушубуз керек да. Сонун агай. Биринчи даават ошол динди тутунган адамдын жүрүм туруму болуш керек. Сонун агай. Рахмат агай, бүгүн абдан сонун дагы Манастын дагы бир башкача өңүтүн ачып бердиңиз. Сизге келгениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем агай. Рахмат, сага ыраазычылык билдирем. Жалпы эмгек жамаатың менен ынтымакта бар бол, ийгилик каалайм. Ыраазымын агам. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерге кызык болду болуш керек. Дагы кандай программаларды күтөбүз, кайсы темаларда сүйлөшөлү, Манас эпосунда дагы кайсы жааттарды алып чыгалы, ушул тууралуу комментарийге жазып койсоңуздар болот. Каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.